Жалал Абадта Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунан 4 киши баш тартты. Сузак районунун Атабеков айыл аймагынын 56 жаштагы тургуну бул уюмга адашып кирип алгандыгын айтат. Башкаларды да мындай уюмдардан алыс болууга чакырат. Албетте чакырамыз. Хизбут Тахрир бөлек уюмдар амла, бардыгыга амла өзү кошулушта хажаты жок. Эч кандай нымасы файдасы жок. Уну Аллах үчүн намаз илerde окуйлар, лекин бул уюмдарга кошулмайлар. Бул уюмдун ишмердүүлүгүнө Кыргызстанда тыюу салынган. Мындан улам ага кошулган адамдар сот жогуна тартылышкан. Алардын катарында Барпа айыл аймагынын тургуну буга чейин 2 жолу соттолуп чыккан. Ошондой айткам, мен качпасам кайтканмын деп. Качканым жок, кайтканмын. Анда жаматта эмесмин мен. Жолдордо жүрөмүн. Намаз окуйм. Мен кайтканмын, анда жаматта эмесин эч кандай барганым жок. Жалал Абад шаарынын 66 жаштагы тургуну Анвар Убайдуллаев Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү катары каттоого алынган. Буга чейин соттолгон Убайдуллаев аталган уюмдан баш тарткан. Тыюу салган болсо эмне кыласың, немеге законго каршы чык дегендей туруп, ушул жерде жашагандан кийин, значит, тыюу салган болсо, значит, уну коюш керек экен деген. Башкача немелер болгон, конечно, түрткүлөр болгон. Ушулар себеп болгон да. Өзүм түшүндүм, что бул өзüm oyumça, oyladım işte bu пайдасы жок нерсе экен деп, анан чыгып кет. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан диний экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуу иштери тынымсыз жүргүзүлүп жатканы айтылат. Милиция бул багытта жумушун күчөткөнү, кылмыштуулукка каршы жумуштар улантыла турганын белгилейт. Шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында 2021 жыл ичинде 18 жаран каттоодон чыгарылган. Жалпысынан алганда өткөн жыл ичинде 600дөн ашуун жолу облус аймагында ар түрдүү тегерек столдор, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Өлкөдөгү тыюу салган диний уюмдардын мүчөсү катары Жалал Абад облусунун аймагында 500дөн ашуун адам каттоого алынган. Анын ичинен 450дөн ашууну Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү болуп саналат. Өткөн жылы 18 жаран каттоодон чыгарылган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.